Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Арбаңыздар, урматтуу Кыргыз радиосунун угармандары, Баластан каналынын көрөрмандары. Назарыңыздарда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия менен биргелешкен Улуттук телерадио бир корпорациясынын акыл таймаш долбоорунун 16-чы чыгарылышы. Достор, кандайсыңар? Бүгүн дагы биз менен бирге болууга даярсыңарбы? Биз даярдаган суроолорго жооп берүүгө, өз алдыңарча ойлонууга бел сунуп турасыңарбы? Анда кеттик. Биз менен бирге болгула, а биз болсо студиябызга келген оюнчулар менен тааныштыралы. Эң алыскы Баткен облусунун Кадамжай районунан келген биринчи команданы тааныштыралы. Орозбеков айыл аймагында жайгашкан номер 3 Охна гимназия мектебинен түзүлүп келген Ак Тилек командасы даярдаган мугалими Маразаева Жылдыз, кыргыз тил жана адабият мугалими. Жана алардын атаандашы Ысык Көл облусунун Жетигүз районуна караштуу Сару айылындагы Садык Сыдыков атындагы жалпы билим берүү орто мектебинен түзүлүп келген Келечек командасы жетектеген мугалими Жумадылова Наргиза Кубанычбековна. Саламатсыңарбы балдар, студияга куш келдиңер. Маанайыңар жакшыбы? Өзгөчө алыстан Баткен обласынан, Баткен аймагынан келген балдар. Күн суукта үшүбөй жакшы келип алдыңарбы? Жакшы. Эки команданы тең студияга кош келдиңер дейли дагы алгач оюнубуз тууралуу кыскача маалыматка көңүл буралы. Оюндун өнөктөштөрү Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги жана министрликтин алдындагы билим берүү сапатын өнүктүрүү департаменти. Суроолор тест түрүндө берилип, 5, 6, 7 класстардын мектеп программасынын негизинде даярдалат. Бул оюнубуз тууралуу кыскача маалымат болду. Эмесе дал ушул оюнга дайыма көз салып өз бааларын берип келе жаткан Калыстар тобу менен тааныштыралы. Калыстар тобунун төрайымы Бишкек шаарындагы номер 5 Улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин директору Мелискан Асанова. Жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын бөлүм башчысы Кутмурза Жакыбалиев. Ошондой эле Кыргыз радиосунун журналисти, Акыл таймаш долбоорунун редактору Жаныбек Эсеналиев. Биз оюнубузду баштар алдында адаттагыдай эле эки командага тең чучугулак карматып алганбыз. Кайсыл команда биринчи баштайт экендигин аныктап алганбыз. Адаттагыдай эле оюндун жүрүшүндө орун алмак-салмак алмаша берет. Эмесе сөздү, оюнубузду эң алгач саламдашуудан баштайбыз. Биринчи бөлүм. Команданын саламдашуусу. Мектеби тууралуу кыскача маалымат жана команданын атын жактоо, команда мүчөлөрү менен тааныштыруу. Келиңиздер Ак Тилек командасынын саламдашуусуна көңүл буралы. Салам айтып баштайын сөздүн башын, кантип бузам бабалардын калган салтын, баш ийип таазим кылам мен силерге, ассалому алейкум деп айтайын. Мурас кылган ата салтын сактайлы, беттешүүнү салам менен баштайлы. Ийилип таазим менен биз сиздерге Ак Тилек атыбызды даңктайлы. Бекем сүйүп эл жериме нур толгон, энчиси арбын эбегейсиз кутконгон. Кыргыз улуу элиме салам сунабыз, арба элим ала тоосу даңкталган. Кеп өзөгү салам болот элибизде, салам салтын бек сактаган жери бизде. Салтты улап салам менен сөз баштайлы, күч тартуулап дем кошуп демибизге. Акшумкардай учкум келет алыстарга, жигит дайым жараш керек намыстарга. Акыл калчап алыс бол деп жамандардан, салам айтам алдыдагы калыстарга. Абдыкадыр Полотхандын урпагы, алтын мага Охнамдын турпагы. Абал мурда салам айтам кабыл ал, башын ийет кыргызымдын оол кыздары. Арча жыттуу Орозбеков айылым, тоолоруңда жатат сансыз байлыгың. Алтын уям менин Охна мектебим, ортосунан орун алган айылдын. Сезимдерге сенин чачкан жарыгың, дал өзүңдөй көзгө сүртөр дарынын, ала тоонун көлөмүнө барабар ата журтка кошуп жаткан салымың.
ар бир адамдын чын дилинен келечектен күткөн жакшылыгы ак тилек болуп эсептелинет. Биз да мыкты билим, татыктуу тарбия алып келечекте элдин керегине жараган уул кыздардан бололу деген себеп менен тобубуздун атын ак тилек деп койдук. Күчүбүздө турсун бекем тилегибиз, алга жылсын ар бир жакшы ниетибиз. Бирге болсок баары жеңил биз үчүн. Ак тилек бул биздин чоң үмүтүбүз. Кыргызда жаштын тилегин берет деген жакшы сөз бар эмеспи? Андыктан биз саламдашуубузду жакшы ниет менен аяктасак. Кыргыз элим гүлдөп өссүн, билимдүүнүн саны өссүн. Бул ак тилек командасынын саламдашуусу болду. Келиңиздер эми келечек командасынын саламдашуусуна кезек берели. Саламатпы агайын, саламдашып алайын, алдыңарга келгенде сөз жакшысын табайын. Саламатпы эжейин, саламдашып кетейин, башымды ийип сиздерге ийилип салам берейин. Садык Сыдыков мектептин атын атап келгенбиз, Айтылуу сарайынан Мамажан деген элденбиз. Салам айтам ала тоонун кары болуп, салам айтам 4 мезгилдин жазы болуп, салам айтам роза гүлүн жыты болуп, салам айтам кыргызымдын кызы болуп. Салам айтам жамгырдын суусу болуп, берметим ысык көлдүн буусу болуп, ыргактуу комузумдун көсү болуп, салам айтам кыргызымдын уулу болуп. Салам айтам улуу кыргыз калкыма, ушул турган жалпыңа, калыстарга кара кылды какчарган, тең тайлашкан атаандашка. Салам айтам ак калпактуу кыргызыма, салам айтам асман жанган жылдызыма, салам айтам карыңада жашыңда залда отурган агайыны баарыңарга. Салам айтам жакшы мана шаттык менен, салам айтам 4 сап болгон ырым менен, салам айтам көрүүчүлөр мен сиздерге, келиңиздер жакшы ойлор, максат менен. Кеп өзөгү салам болот эли бизде, салам салтын бек сактайлы жери бизде. Салтуулап салам менен сөз баштайлы, күч тартуулап дем кошолу деми бизге. Саламдашуу салт экен сабырдуу кыргыз элинде, салтыбызды колдойлу, салам айтып сиздерге. Кеңсе көл боюнда билим алам талыкпай, окумуштуу болсом дейм Карасаев атамдай. Акыл болуп учкум келет алыстарга, жигиттайым жараш керек калыстарга. Акыл качап алыс бол деп жамандардан, салам айтам астыңкы калыстарга. Агарып таңдын атышы, кызарып күндүн батышы, эзелтен келген салт экен кыргыздын салам айтышы. Атыбыз биздин келечек, чечмелесек керемет, билимдүүлөр чогулган, жаш мундарыбыз эселек. Биз келечек деп команданын атын койгонубуздун себеби биздин келечекке койгон максаттарыбыз абдан зор. Биз келечекке билим, илим менен умтулабыз. Жана келечекте биз өлкөбүз Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүп, бизден кийинки жаш мундарга үлгү болуу. Эмблемабызды чечмелеп берсек, бул күндүн нуру бизге күндүн нурун чачып жылытып турат. Жана ошондой эле жети кызыл аска бизди жети өгүздө жайгашкан жети асканы билдирет. Жана ошондой эле гөл туп-тунук болуп, бизге гөл жети өгүз району гөлдө жайгашкандыгы үчүн коюп койгонбуз. Жана ошондой эле китеп канчалык окусак ошончолук астыга умтула алабыз. Албетте жакшы тилек жарым ырыс дейт, жаштардын тилегин берет дейт. Мына жогоруда саламдашууда биздин жаштарыбыз не деген гана сонун тилектерди айтып өтүштү. Биз албетте тилектерин кабыл болушуна тилектештигибизди билдирип, оюнубуздун негизги бөлүмүнө өтөбүз. Негизги бөлүмү билимиңди сынап көр деп аталат. Экинчи бөлүм. Билимиңди сынап көр. Мында кыргыз тил, кыргыз адабияты, география, тарых сабактарынан 2ден суроо берилет. Оюнубузду баштар алдында адаттагыдай эле бир нерсени дагы эсиңиздерге салып өтөлү. Суроолор Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин алдындагы Билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти тарабынан даярдалды. Оюнубуздун дагы бир өзгөчөлүгү, эгерде командага берилген суроого ал команда жооп бере албай калса, кийинки команда жооп берсе туура, демек упай алып кетет. Мына ушундай өзгөчөлүк менен биз оюнубузду баштайбыз. Биринчи кыргыз тил сабагынан биринчи суроону биз келечек командасына берет экенбиз. Келечек командасы даярсыңарбы? Жакшы, ийгилик каалайбыз. Биринчи суроо: эчтен атооч жасоочу мүчөгө мисалды белгилегиле. Варианттары: А. Базардан апам шыпыргы сатып келди. Б. Короону заматта шыпырды. В. Көчө таза шыпырылды. Г. Таза болуп, шыпырганы жакшы да. Эчтен атооч жасоочу мүчө Асы базардан апам шыпыргыны сатып келди. Жооп туура.
Экинчи суроо. Жалпы таандык мүчө уланган сөз кайсы? Варианттары: А. Китебиң, Б. Оюнчугуң, В. Балдардыкы, Г. Тоосу. Биздин жооп В. Балдардыкы. Жооп туура. Азыр болсо биз Ак Тилек командасына кыргыз тилден биринчи суроону беребиз. Даярсыңарбы балдар? Маанай жакшыбы? Анда кеттик. Биринчи суроо. Кош сөз катышкан сүйлөмдү аныктагыла. Варианттары: А. Токтогулдун күүлөрү жандер кетет, Б. Өлкөдө өнөр жайлар өнүгө баштады, В. Бүгүн эртең баардыгы өз ордуна келет, Г. Жаз келип, жерлер казыла баштады. Биздин жооп даяр. Биз Всы туура деп эсептейбиз. Бүгүн эртең баардыгы өз ордуна келет. Жооп туура. Экинчи суроо. Туура жазылган сүйлөмдү белгилегиле, же болбосо кайсынысында ката жок. Варианттары: А. Ошто бийик үйлөр салына баштады, Б. Кыздары кызыл тазыл көйнөкчөн экен, В. Асмандан жарк журк этип жылдыз түштү, Г. Зоопарктан жан жаныбарларды көрдүк. Биздин жооп даяр. Биз А варианты Ошто бийик үйлөр салына баштады деп эсептейбиз. Жооп туура. Эми кыргыз адабияты сабагынан Ак Тилек командасына берилет. Ак Тилек командасы даярсыңарбы? Биринчи суроо. Жеренче чечен кайсы жомоктун каарманы? Варианттары: А. Акылдуу дыйкан, Б. Жетим менен сыйкырчы, В. Акыл кара чач, Г. Алтын куш. Биздин жооп Всы акыл кара чач. Жооп туура. Экинчи суроо. Алтайга барган кыргыздардын акылчысы ким болгон? Варианттары: А. Акбалта, Б. Жакып, В. Ошпор, Г. Шуту. Биздин жооп даяр. Биздин оюбузча А варианты Акбалта. Жооп туура. Албетте, окуучулар бардык суроолорго туура жооп берип жатса, биз дагы кубанабыз. А балдар, силерчи? Силер кандай жооп берип жатасыңар? Биз берген суроолор оңой бекен, кыйын бекен? Биз ишенебиз, силер кыйын болсо дагы, оңой болсо дагы туура жооп берип жатасыңар деп. Эмесе биз оюнубузду уланта беребиз. Кийинки суроо биз беребиз келечек командасына. Биринчи суроо. Мал азабын балага бир тарттырып көрөлү. Жайлоодогу койчуга 6 ай малай берели. Эркелетип отурбай катыктырып көрөлү. Үзүндү кайсы чыгармадан? Варианттары: А. Акылдуу дыйкан, Б. Жетим менен сыйкырчы, В. Эртөштүк, Г. Манас. Биздин жооп Гысы Манас. Жооп туура. Азаматсыңар, жооп туура. Экинчи суроо. Атадан калган туякан кемесинин башкы каарманы ким? Варианттары: А. Асылбек, Б. Анарбек, В. Авалбек, Г. Адылбек. Биздин жообубуз Всы Авалбек. Жооп туура.
азаматсыңар, жооп туура. Эми тарых сабагынан келечек командасына биринчи суроону беребиз. Кана балдар, даярсыңарбы? Жакшы, тарых сабагынан анда көңүл буралы. Биринчи суроо. Төмөнкү доорулордун кайсынысы адамзат тарыхынын мезгилине кирбейт? Варианттары: А. Таш доору, Б. Тала жана тоо кеңдиктерин өздөштүрүү доору, В. Коло доору, Г. Темир доору. Биздин жооп даяр. Туура варианты Б'сы тала жана тоо кентиктердин өздөштүрүү доору. Жооп туура. Экинчи суроо. Неолит доорунда кандай чарба калыптанган? Варианттары: А. Өндүрүүчү, Б. Колдонуучу, В. Натуралдык, Г. Ыйгаруучу. Биздин жооп даяр. Асы өндүрүүчү. Жооп туура. Эми Ак Тилек командасына тарых сабагынан суроо берели. Ак Тилек командасы даярсыңарбы? Маанай жакшыбы? Кеттик. Биринчи суроо. Биздин заманга чейинки 6-кылымда сак куруулары кимдер менен согушкан? Варианттары: А. Хундар, Б. Монголдор, В. Перстер, Г. Аландар. Биздин оюбузча В. Перстер. Жооп туура. Экинчи суроо. Сфрагистика эмнени окутуп үйрөтөт? Варианттары: адамдын жашоосун, Б. белгилеринин келип чыгышы, В. мөөрлөрдү изилдейт, Г. адамдардын аттарын изилдейт экен. Биздин оюбуз боюнча В варианты мөөрлөрдү изилдейт. Жооп туура. Албетте, биздин келечегибиз дал ушул балдар. Ал эми балдар билимдүү болуп жатышы, албетте бизди дагы, бизди көрүп отурган көрөрман, угармандарыбыздын, ошондой эле мугалим, ата-энелер дагы кубанып жатса керек. Анда биз ушундай кубануу менен оюнубузду улантабыз. Кезек география сабагына келип жетти. География сабагынан биз Ак Тилек командасына берет экенбиз. Ак Тилек командасы биринчи суроо. Кайсы өрөөндө калктын жыштыгы эң жогору? А. Чүй, Б. Талас, В. Орто нарын, Г. Ат башы. Биз А жообун тандадык. Кайсы? Чүй өрөөнү. Жооп туура. Экинчи суроо. Күрөң көмүрдүн эң ири запасы кайсы бассейнде? Варианттары: А. Өзгөн, Б. Кабак, В. Таш көмүр, Г. Жыргалаң. Биздин жооп даяр. Биздин жооп В. Таш көмүр. Жооп туура эмес. Ак Тилек командасынын жообу туура эмес болду. Биз болсо азыр келечек командасында жооп барбы? Угалычы, келечек командасы мүмкүнчүлүктү колдоно алабы? Таш көмүрдүн эң ири запасы Г'си жыргалаң. Жооп туура эмес. Эки команданын тең жообу туура эмес болуп калды. А достор, силерчи, силер таптыңарбы? Күрөң көмүрдүн эң ири запасы кайсы бассейнде жайгашкан экен? Мен туура жообун айтып коеюн. Эгерде билбей жаткан болсоңор, Б варианты кабакта экен. Азыр болсо биз келечек командасына география сабагынан биринчи суроону беребиз. Биринчи суроо.
Кыргыз Республикасында казылган Брюссельдеги эл аралык көргөзмөдө сапаты боюнча эталон аталган кен байлыкты атагыла? Варианттары: А. Калай, Б. Сурма, В. Сымап, Г. Никель. Биздин жооп туура. В варианты сымап. Жооп туура эмес. Бул мүмкүнчүлүктү биз азыр Ак Тилек командасына беребиз. Ак Тилек командасында жооп барбы? Бизде жооп бар. Кыргыз Республикасында казылган Брюссельдеги эл аралык көргөзмөдө сапаты боюнча эталон аталган кен байлык сурма. Жооп туура. Туура жооп берип, упайды алып кеттиңер. Азаматсыңар. Эми биз экинчи суроону кайрадан келечек командасына беребиз. Күрмөнтү цемент Акиташ заводу кайсы облуста жайгашкан? Варианттар: А. Талас облусунда, Б. Баткен облусунда, В. Чүй облусунда, Г. Ысык көл облусунда. Биздин жооп Асы Талас. Жооп туура эмес. Жооп туура эмес. Демек, кайрадан дагы бир мүмкүнчүлүк Ак Тилек командасына келди. Ак Тилек командасы гана мүмкүнчүлүктү колдонгула. Биздин жооп Б. Баткен облусунда. Жооп туура эмес. Эки команданын тең жообу туура эмес болуп калды. Балдар, силер билесиңерби, кайсыл жакта жайгашкан? Албетте, Ысык көл облусунда жайгашкан экен. Ошентип, билимиңди сынап көр бөлүмү дагы соңуна келип жетти. Албетте, биздин балдар кандай упай топтоду экен деп бардыгыңыздар чыдамсыздык менен күтүп жатсаңыздар керек. Мүмкүн өзүңүздөр да эсептеп бааларын коюп жатсаңыздар керек. Биз билимиңди сынап көр бөлүмүн аяктайбыз. Суроолор Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин алдындагы билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти тарабынан даярдалды. А биз болсо 3-чү айлампага кеттик. Үчүнчү бөлүм. Улуттук нарк. Мында каада салт нарк боюнча ар бир командага 2ден суроо берилет. 3-чү айлампа адаттагыдай эле улуттук нарк деп аталат. Мында албетте элибиздин, Кыргыз элинин басып өткөн жолун, тарыхын, каада салт, үрүп адаттарын, колдонгон буюм тайымдарын, керек болсо сүйлөгөн сөздөрүн биздин кийинки муундар унутпай, көкүрөктөрүндө азектеп калса деген тилекте уюштуруп келебиз. Эмесе биринчи суроону биз келечек командасына берет экенбиз. Биринчи суроо: узундук чен бирдиктеринде күн жүрүш деген бирдик бар. Бул канча аралыкты билдирет? Күн чыгыштан күн батышка чейин барганды айтабы? Негизинен жооп так болбой калды, бирок жакындаштырганга аракет кылдыңар. Азыр Ак Тилек командасын угуп көрөлчү. Силерде жооп барбы? Бизде жооп бар. Ал таң эртеден кечке чейинки жөө же ат менен басып өткөн жол болуп эсептелет. Жөө басканда 30-40 чакырым, ат менен болгондо 50-60 чакырым. Азаматсыңар, жооп так болду. Ал эми келечек командасынын жообу канчалык деңгээлде туура болду? Аны биздин Калыстар тобу дагы өздөрү баалап бааларын коюшат. Экинчи суроого өтө берели биз. Келечек командасына бөйрөктөн шыйрак чыгаруу деген сөздүн маанисин чечмелеп бергиле. Бул деген эме жумушту көбөйтпө же болбосо сөздү көбөйтпө дегенди түшүндүрөт. Жооп туура эмес болуп калды. Демек, бул суроонун жообун биз Ак Тилек командасынан алып көрөлү. Гана силерде жооп барбы? Бөйрөктөн шыйрак чыгаруу деген сөздүн маанисин чечмелеп бергиле. Ооба, бизде жооп бар. Бул жок нерселерди издеп таап, бирөөнү ыксыз күнөөлөө же күнөөлөө деген түшүндүрөт. Башкача айтканда, жумурткадан кыр издөө деген сөздүн синоними болуп калат. Азаматсыңар, жооп туура. Сонун
Эми Ак Тилек командасына биринчи суроо. Силерге дагы узундук чейин бирдиктеринде шашкелик жер деген бирдик бар. Бул канча аралыкты билдирет? Бизде жооп даяр. Биздин жооп мындай. Таң эртеден, таң аткандан шашкеге чейинки аралыкта жөө же ат менен өтүүгө мүмкүн болгон жер бул шашкелик жер деп аталат. Ооба, азаматсыңар. Күн чыккандан тартып, күн шашке болгонго чейинки жалган түшкө жакын мезгил мына ушундай аталат, шашкелик жер деп. Экинчи суроо. Сиркеси суу көтөрбө деген сөздүн маанисин чечмелеп бергиле. Бизде жооп бар. Сиркеси суу көтөрбөгөн деген бул чымырап урушкан, көңүлүнө эч нерсе жакпаган, сөздөрдү көңүлүнө албай сиркилген, бул сиркилине Сиркесин суу көтөрбөй. Суу көтөрбөгөн деп аталат. Негизинен жооп туура болду. Чыртылдап, урушуп, эч нерсени сүйбөй, сөз көтөрө албай жини келген адамга сиркеси суу көтөрбөй калыптыр деп айтып коебуз, азаматсыңар. Мына ошентип оюнубуз дагы соңуна келип жетти. Бүгүн биздин студияда Баткен облусунун Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагында жайгашкан номер 3 Охна гимназия мектебинен Ак Тилек командасы катышты. Даярдаган мугалиме Маразаева Жылдыз болду. Ал эми алардын атаандашы Ысык Көл облусунун Жетегүз районуна караштуу Саруу айылындагы Садык Сыдыков атындагы жалпы билим берүү орто мектебинен түзүлүп келген Келечек командасы жетектеген мугалими Жумадылова Наргиза Кубанычбековна болду. Албетте баарыбыз тынчсызданып күткөн учур келди. Дегенибиз, кайсыл команда кандай упай топтоду? Аны билүү баарыбызга кызык болуп турса керек. Эмесе биз сөздү калыстар тобуна узаталы, кепкесеги сиздерде. Мына эки топ тең аябай жакшы даярдыкта, мыкты даярдыкта келген көрүнүп турат. Мына атайын ушул Баткенден бери даярданып ушул акыл таймашка катышам деп келген окуучуларга, даярдап алып келген мугалимдерине, ошол жиберген мектеп жетекчилигине да ыраазычылык билдиребиз. Ушу жолдун алыстыгына карабай мындай дилгирленип, анан ошончо жерден келип, анан билбей калбай, ошончо келген жерин актап, жакшы жооп бергениңерге биз да кубанып турабыз да. Мына Жетегүз районунан келген Келечек тобу, Келечек тобу дагы мыкты даярдыкта келиптир. Айрыкча мага саламдашуусу аябай жакты. Жакшы, бир ыргакта жакшы даярдалыптыр саламдашуусу. Анан ушул мен байкашымча география сабагынан кичине аксап калдыңар көрүнүп турат. Эми мугалимиңер деле байкап атса керек. Эми география сабагынан берген мугалимиңер кичине мындай башкача ыкма менен окутабы же тереңдетип окутабы, ал жагын өзү колго алат болуш керек. Анан аксаганыңар ушу улуттук нарыкка келгенде кичине ушу Келечек тобу бир аз аксап калды. Себеби улуттук нарыкта өтө деле мындай татаал эч нерсе жок. Мындай негизинен баягы окуса, аракет кылып даярданса боло турган эле, туура жооп табыла турган эле суроолор болчу. Бирок жалпылаштырып алганда эки топтун, эки команданын тең мындай аракети аябай жакшы. Буюрса кийинки айлампаларга өтүп калуу мүмкүнчүлүгү жогору да. Ийгилик болсун. Рахмат. Эки топ тең мыкты даярдыкта келиптирсиңер, азаматсыңар. Бардык предметтер боюнча берилген суроолорго жооптор так, аябай мыкты жооптор болду да. Анан бир эле жогоруда айтылгандай география предметинен аксап калдыңар. Мындан Баткенден келген, Баткен облусунун Кадамжай районунан келген Ак Тилек командасы ушу географиянын эле бир эле суроонун жоопсуз калып калды да. Ата улуттук нарык боюнча дагы атаандаштардын суроолоруна дагы жооп берип, мыкты жооптор болду.
предметтер боюнча ушу географиянын суроолорун жоопсуз калтырбай дагы ойлонуп ал суроолорго жооп табасыңар деп ишенем. Кийинки айлампага келгенде мындан дагы мыкты даярдыкта келгиле. Азаматсыңар, ийгиликтер болсун. Эки команданын саламдашуусу абдан жакшы болду. Даярдаган мугалимдерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми предметтер боюнча эки командадын абдан бир мыкты келаткан. Бизди сүйүнтүп кыргыз тилден, кыргыз адабияттан, тарыхтан 100% толук жооп берип абдан сүйүндүрүп аткан бизге. География сабагына келгенде гана бир аз аксап калышты. Өзгөчө ушу Жети Өгүз районунан келген Келечек командасы география сабагынан бир караганда оңой эле суроолорго жооп бере албай калды. Ошол эле күрмөнтү Семет Акитас заводу кайсы облустта жайгашкан дегенде Ысык Көл облусунан келген команда ушу Ысык Көл облусунда жайгашкан Күрмөнтү деген айыл бул Ысык Көл облусунда эле бар да. Ошону эстеп койсоңор жооп табуу оңой болмок. Биз 100% табат деп ишенип турдук элек. Адашып калдыңар. Кичине өтө өкүнүчтүү болду. Ал эми Улут нарыкка келгенде ушу Жети Өгүз командасы да бир аз аксады. Эми биринчи суроого бир аз чалабычык жооп бергениңерге 3-төн упай коюп бердик. Ал эми экинчи суроого так эле жооп бере албай алыстап кеттиңер. Ошон үчүн упай кое алган жокпуз. Ал эми ушул Келечек командасынын аксаган жооп бере албай калган учурун биздин Баткен облусунун Кадамжай районунан келген Актилек командасы абдан бир сонун пайдаланып, ушу 3 суроого тең кошумча жооп берип кетип, абдан мындай өзүлөрүнө көп упай топтоп кетти. Кошумча Актилек командасынын даярдыгы мыкты экен. Бир эле суроого жооп бере албай калды. Ал деле суроо менимче оор суроо болчу. География сабагынан мындай түшүнүү менен эле карадык ал жагынан. Эң башкысы Улут нарыкка мыкты жооп бердиңер. Өзүңөрдүн сурооңорго да, атаандас суроосуна да Улут нарыкка мыкты жооп бердиңер. Жалпы жыйынтыгын айта турган болсок, Келечек командасы Жети Өгүз районунан келген 114 упай топтоду. Ал эми Кадамжай районунан келген Актилек командасы 195 упай топтоду. Мынакей балдар жана телекөрүүчүлөр, радио угуучулар, оюнубуздагы соңуна жетти. Кайсыл команда кандай упайга жетти деп турган болсоңуздар, биз жыйынтыгын уктук. Албетте, дал ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул жака жөнөткөн мугалимдерге, ата-энелерге бардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин оюнубуздун максаты эң негизгиси балдарыбыздын билимдүү болушуна бир аз болсо дагы салым кошуу. Андыктан балдар, достор, дайыма бизди күтүп көргүлө, уккула деп чакыралы дагы. Эфирибизди аяктаар алдында оюнга көз салып, өз бааларын берип отурган Калыстар тобун дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Калыстар тобунун тырайымы Борбор шаарыбыздагы Айдаркан Молдокулов атындагы номер 5-чи улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин директору Мелисхан Асанова эжекебиз. Жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын бөлүм башчысы Кутмырза Жакыбалиев, ошондой эле Кыргыз радиосунун журналисти, Акыл Таймаш долбоорунун редактору Жаныбек Эсеналиев. Сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Балдар, кийинки эфирден жолугушканча саламатта болгула.